Assalamu alaikum урматтуу достор. Азыркы учурда биз өзүбүздүн шоу Биздес каналыбыздын көрүүчүлөрү дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биздеги Москва жергесиндебиз. Москва жергесиндеги той кандай өтөт жана ошондой эле тойго канчадан алып келишет кошумчалары, ошол жөнүндө сиздерге бир аз болсо дагы көрсөтүп беребиз. Кеттик эмесе. Той, 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 мына бүгүн той, той. Урматтуу достор, көрүп тургандай эле биз азыр Москва жергесинде чакан бир ресторанда турабыз. Бул жерде азыркы учурда бүгүнкү тоюбузда 60ка жакын адам болот. Ошол көргөнүңүздөр эле сонун отурушат, сонун башталып турат дегендей. Мүмкүн болсо эжекелерден интервью алып кеттик эмесе. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү тойго сонун маанайда келдикпи? Эң жакшы. Суроо берсем, канча жылдан бери Москвадасыз? 16 жылдан бери. 16 жылдан бери. Ого, мен 2 жылдан бери. Бизге ийгилик. Саламатсызбы эчке? Сизге дагы маанайыңыз жакшыбы? Бүгүн негизи эле Москва жергесинде тойлор кандай өтөт эжеке? Атмосфера кандай болот? Ошол жөнүндө бир маалымат берип кетсеңиз. Москва жергесинде кадыресе Кыргызстанда кандай өтсө, Москвада деле ошондой өтүп калды акыркы убактарда. Илгерки биз келген убактарда мындай тойлорго чыга албайт элек. Мына акыркы где-то бир 5 жылдардын аралыгында жакшы. Кыргызстанда кандай той берсек, бул жакта да ошондой. Себеби келгенибизге көп болуп, кыргыздар отурук ташта калды окшойт. Ошон үчүн тойлордун баардыгы ушундай эле жакшы маанайда өтөт. Жакшы. 2 жашка эмне кылайсыз? Эң биринчи ынтымак каалайм. Анам бактылуу болсун, ден соолукта болсун, өмүрлөрү узун болуп, агарып көгөрүп, балалуу чакалуу болсун. Биргелде чоң рахмат. Урматтуу достор, көрүп тургандай, бүгүн ушул эжекебиз ушундай сонун жерде өзүнүн уулун, баласын үйлөп жатат. Ошондуктан эжеке, маанайыңыз кандай? Маанайым эң жакшы, сүйүнүчүмдү өзүм айта албай атам азыр кандай экенин деп. Ассаламу алейкум. Той жөнүндө бир интервью алайын деп аткам. Маанайыңыз кандай дегендей? Өтө сонун. Сиз уул үйлөп атасыз, Ооба. Уул үйлөп атасыз. Канча жылдан бери Москвадасыздар? Көп жылдан бери. 10 жылда болду. 10 жылдан бери. Бул Москвада биринчи тойбу, же кандай? Биринчи той. Биринчи той, биринчи той. Анан деген канча расход кетти? Кандай болот экен бул жакта той берген? Анткени деген бул суроо Кыргыз элине, Кыргызстанда жүргөн биздин мекендештерге кызык да. Ошол себептен келиңиз. Кандай десек, бул жерде расход кетириш ар бир адамдын өзүнөн. Кетирем десең кете берет. Эми үнөмдөп кетирем десең үнөмдөйсүң. Эми аягы чөнтөгө карайт да. Жакшы, бирок мындай карап көрсөм, аябай сонун уютный сонун место экен. Анан столдор да сонун жасалган. Ушуга примерно канча кетти? Примерно. Айтып коем канча кетти. Айтып коем. Кандай десе. Эми бул жерде ар кандай расходдор кетти. Өзү деле калсынчы. Көрүп туруп эле элдер өздөрү немесин суммасын чыгарып атат. Хорошо, анда сиздерге бүгүнкү тоюңуздарга ийгилик, Кудайым буйруса 2 жаш бактылуу болсун дейли. 2 жашка эмне кылайсыз? Келиңиз 2 жашка. 2 жашка эмне деп багламакпыз. Бу жерде 2 жашымыз 2 үй бүлө. 2 үй бүлөгө чын ден соолук, узак өмүр. Кажыбас кайрат. Бу келечекте ата-энелерин сыйлаган жаштардан болсун, бактылуу болсун. Баракелде, айтканыңыз келсин. Анан бул биринчи эле тоюңуз болсо, Кудайым буйруса, бул башталыш болсун. Дагы көптөгөн тойлорду Москва жергесинде сонун кылып, чоң ресторандарда өткөрүп жүрө берели. 2 жашка ийгилик, сиздерге да жумуштарыңызга ийгилик. Чоң рахмат. Бүгүн сонун өткөрөбүз тойду. Рахмат.
Так, достор, өзүңөр көрүп тургандай, ушинтип бүгүнкү той кечебиз соңуна келип жетти. Пакет операциясы кайрадан башталды. Кыргызымдын салтына уланган. Ошол. Көрөк салыңыздар. Ошо мага берген үчүн көрөк салыңыздар тутмайм. Ушуча. Урматтуу достор, бул болсо бүгүнкү үйлөнгөн 2 жаштын баланын, то есть дос баласы, өзүңдүн бүгүнкү тойго болгон көз карашыңды айтып койсоң, кандай өткөрдүк, кандай болду, Москва жергесинде тойлор кандай болуп атат деген сыяктуу. Эң биринчиден баардыгы сонун болду. Эң биринчиден досум үйлөнгөнүнө кубанычтуу болуп атам. Анан кийин тойдун негизи чынын айтканда көркүн чыгаргандай кылганда өзүнүн эмесин маңызына келтирген тамада да. Тамада да чынында элечи. Эсчо Шайыр досум. Шайыр досум Азамат досум. Эң высший уровеньде өткөрдүм тойду. Так впечатление сонун болду, аябай эле сонун, баардык сонун өттү. Неме да мындай нормально жакшы суроо да бул. Кошумча канча коштуңар? Москва жергесинде канча кошулат экен? Москва жергесинде канча кошуларын билбейм, бирок биздин өзүбүздүн ачык ортодо болгон эме менен эле чыгардык да. Орто болгондо $100. $100, $100. Москва жергесинде той кылсаң $100 кошумча болот. А Кыргызстанда примерно канча? Кыргызстанда бир 10 15 миң болот. 15 миңдей. Ошон үчүн Москвада үйлөнгүлө. Москвада арзаныраак, анан выгодно болот. Всё. Макул. Дагы бир жолу ассалам алейкум жигиттер, кыздар. Бул деген өзүңөрдүн алдыңарда көрүп тургандай, бул 2 жаштын подружкалар жана ошондой эле достору. Бүгүнкү той боюнча көз карашыңар кандай болду? Кандай өттү? Москва жергесинде негизи эле той өткөргөн жакшы экенби же Кыргызстанда өткөргөн жакшыбы? Өзүнүкү өзүнө ай көрүнөт, көзүнө дейт. Ошон үчүн эч качан мурат өзүбүздүн жерибизге, элибиздин элибизге эч качан жетпейт. Но ситуацияга байланыштуу бул жакшы өттү деп ойлойм мен, на высшем уровне. Буюрса ар дайым жакшылыктарды көрүп жүрө беребиз. Не калап кетсиңиз? Мен деле сүйлөп на фонго. Группа поддержки. Повторение матчения, пожалуйста. Повторение матчения. 2 жашка эмне кылайсыз? Биринчи очередь узун өмүр, чын ден соолук, кармашкан колдор үзүлбөсүн. Эч качан бири-бирине жамандык айтпасын. Орусча айтканда, самое главное, 3-чү талакты бербесин. Азыр ушул боюнча негизи эле дүйнө жүзүндө абдан көп маселе жүрүп атат талак боюнча. Эч качан одан көрөк бул киши эркектерге айтып кетерим, например, аял киши жинденгенде лучше эшикке чыгып эле мындай дара таап алган жакшы да. Если аял киши көп сүйлөй баштаса, лучше послушать ее, чем наоборот. К ней же это зуб точить там, анан сүйлөшөбүз таяк не надо. Анткени аял киши эркек кишинин эмесинен жаралган, ошон үчүн главное уважение, кабыргасынан. Главное уважение. Уважение. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Урматтуу биздин эркектер, мүмкүн болсо эгерде жебушкаңар менен же болбосо жубайыңар менен урушса, албетте алар менен урушпай, наоборот, лучше дараталып алууга. Анан эркек кишинин бейиши апанын таманында, аял кишинин бейиши эркектин ыраазычылыгында. Ошону бир билип коесуздар. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат. Урматтуу достор, көрүп тургандай эле бул байкебиз болсо, то есть куда тараптан болот, өзүнүн кызын узатып жаткан учуру кандай сезимдер болуп атат байкем? Жакшы, рахмат, жакшы сезимдер болуп атат. Той жакшы өттү. Эми ушу сонун кылган 2 жаш бактылуу болсун. Кармашкан колдор ачып алсын, төбөлүккө түз болсун. Ошо жакшы нерселерди каалайм. Жакшы. Жакшы, биринчи жолу кыз узатып атам. Биринчи жолу кыз узатып атасыз. Ошо эң сонун. Ошо Москва жергесинде. Москва жергесинде. Жакшы. Анан деген байке айтсаңыз, мындай кызыңызды узатып атканда аябай оор учур болдубу? Эми толкундануу болот. Көптөн бери бул жактасызбы? Канча жылдан бери? 2 жыл болду, 3-чү жылга кетип атат. Ишиңизге ийгилик, Кудайым буйрса, ушуга окшогон тойлордон көптөн өткөрүп туралы. Рахмат, Алла разы болсун. Макул. Урматтуу достор, эгерде Москва жергесинде үйлөнсөңүздөр, албетте
бир четинен жакшы, бир четинен жаман, анткени деген толук туган уруктары жок болуп калат бул жакта. Тос чаралары жана ошондой эле коллективдер эле болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жакшы жагы бул финансы жагынан жакшы да. Барыңарга ийгилик, силер менен Иреков Шайыр. Шоу Биздес каналына подписка болуңуздар.